Мына өзүңүздөр көргөндөй ушул республикалык жалдагы балдар ооруканасынын урология бөлүмүндө балдардын урологиялык дарттар менен жабыр тартып жаткандардын саны кийинки күндөрдө арыган. Анын арасында айрыкча аймактарда жасалган операциялардын ушул ийгиликсиз болуп калышы же дарыгерлердин катачылыгы менен жасалган операциялар кайрадан бул жерде бир нече жолудан республикалык дарыгерлердин колунан операция жолу аркылуу оңдолуп түзөлүп жасалгандыгы өкүнүчтүү. Муну ушу көлдөн жасап коюшуптур да, туура эмес жасап коюшуптур. Ушул урология бөлүмүндө дарыланып жүргөндөрдүн бири Айбек экен. Айбек азыр 18 жаштамын дейт. Эмне үчүн 11 жыл операция болуп калды? Бул негизи мындай операциялар бизден эле жасалат. Бирок ошону көлдөн билбештик менен жасап коюшуптур. Гипоспайдан. Областтан. Анан баягы туура эмес жасалган нерсени кайта жасаш өтө татаал. Анткени уру бес болуп калат, тери жетпей калат. Анан бир нече жолу жасалып, акырында ошо Беларустан келген специалисттер менен чогуу жасап, азыр жакшы болду. Өзүм азыр жакшы. Каты киргиш жасай бересиңби? Ооба. Эми 1-6 ай эметет, ачуу жебейт, майлуу жебейт, акалгандан кийин болду. Балким бияк болбосо, балким башкача болот беле баары. Ушакка келип ушактан айыктык жакшы. Эми баягы көп кадрлар азыр Россияга, Казакстанга кетип калды. Өткөндө биздин профессор Камчыбек Сабирович айтты, ушу кадр маселеси эме болуп калды, кыйын болуп калды деп. Анан эми баягы жерлерде кээ бирлер ошо тажрыйбасынын жетишпегенине байланыштуу тобокелге салып жасап коет. Анан бизге жиберип жүрөт, анан биз ошонун баарын көтөрүүгө туура келет. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерде бир белгилей кетчү жагдай бүгүнкү күндө көпчүлүк ооруканаларда жетишпей аткан дары-дармектер, операциялык буюмдардын баардыгы, балдар үчүн даярдыгы, жетиштүүлүгү бизди абдан кубандырат. 5 жашка чейин акысыз дарыланат. 5 жаштан кийин кандай болот? 5 жаштан жогору болсо текшерилгени келгенге 1510 сом жөн эле текшерип лечение алгангачы. Бул через касса, как положено, неме боюнча келинет да, бизге даяр болуп, ошо квитанциясын алып келип жатат дагы, бүттү. Эч нерсе андан больнойдон тигин алып келип бул жок деп айтпайбыз. Ошо менен эле дарылап чыгарабыз. Сиздерде баягы адистердин кандай баардыгы жетишеби? Жетишет. Бизде ставка боюнча баары жетишет.